Бүттү, суроо жооп бүттү. Аппарат каттыгын ачып коюңуздар. Каттоодон 86 депутат өттү. Каттоону жабыңыздар. Корутундугу азыр. Комитеттин корутундусын окуу үчүн социалдык саясат боюнча комитеттин төрайымы Райымбачаева Венера Калыбековна берилет. Рахмат. Дене тарбия жана спорт жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунушталсын. Рахмат. Аппарат. Каттоодон 86 депутат өттү. Каттоону жабыңыздар. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоорун биринчи окуудан добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 37, каршы 3 бары 40, катталды 86. Мыйзам долбоору өтпөй калды. Бул мыйзам долбоору мен кайра добушка кое албайм. Кечирип кой. Жок, андай болбойт, андай болбойт. Эми урматтуу депутаттар, көңүл буруп отуруш керек. Мен кайра кое албайм добушка. Кечирип коюңуздар. Чакырылгандар бара бериңиздер. Кийинки маселени карайбыз. Урматтуу депутаттар, көңүл буруп коесуздарбы? Кийинки маселе 20-чы жалпы билим берүү уюмдарына окуучулардын тамактануусун уюштуруунун жакшыртуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин 2022 жылдын 30-июнундагы номер 382 7-чи токтом аткарылышы тууралуу жогорку кеңештин токтом долбоору социалдык саясат боюнча комитет караган. Баяндамачы Абазбек уулу Расул, билим берүү жана илим министринин орун басары. Чакырылгандар: Арыкбаев Бүбүжан Камчыбековна, саламаттык сактоо министринин орун басары; Дүйшеева Жибек Курманбековна, финансы министринин орун басары; Аттакуров Алмаз Анарбекович, министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары; Арстанбекова Айнура Жанышовна, Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү башкармалыгынын директору. Сөз баяндамачыга берилет. Абазбек уулу Расул, сөз сизде. Азыр мен 6-чы микрофон. Отуруңуз. Нурбек Өмүрбекович, мен сизден кечиримди сурайм. Мен түшүнүп атам, сиз процедураларды так мындай аткарам деп атасыңар да. Бирок ошол эле кезде урматтуу Нурбек Өмүрбекович, эч ким каршылыгын айткан жок, көрсөткөн жок. Депутаттар просто кичине мындай башка жака көңүлдү буруп калышты да. Дагы бир жолу добушка коюп коесузбу? Эми бул жер чындыгында мыйзам долбоор керек. Бул жерде эч мындай эме жок да. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга кичине спорт жактан ыңгайлуу инфраструктураны түзүү боюнча болгон да. Сураныч. Кайра кантип коюп берем мен? Эртең күнү кайра кайтып келе албайм. О возвращении Жок, бул өзүбүздүн маселелер болсо болот эле, внутреннийчи. Анан бул мыйзамда. Мен мыйзамды кайра кантип коюп бере алам мен? Жок, бизде ушундай учурлар болгон, Нурбек Өмүрбекович. Мына ошол эле балбакзарлыкка иштин мыйзам долбоору болгон, волонтерская деятельностьден. 5-чи микрофон. Бешинчи микрофон. Сурабалдиева 1-май. Урматтуу коллегалар, эми инвалидтерге, аялдарга, лобозелерге жеткенде эле алаксып каласыңарбы? Дагы бир жол коюп бериңиздер. Канча мыйзамды бир нече жол коюп өткөрүп атасыңар? Уятта. Урматтуу лидер фракциялар. Инвалидтерге жеткенде, лобозеге жет, тем более биякта мына, бул туура мыйзам. Керектүү мыйзам. Ошого жеткенде эле алаксып каласыздар. Эми көңүл буруп кайра коюп бериңиздер деп суранамын да.
коюп бериңиздер. Бул керектүү мыйзамда. Сыртта эл деле карап турат. Алар биздин коомдун мүчөлөрү. Анан өтүп кетти деп айтпаңыздар да. Канча мыйзамды 2-3 жол коюп берип атасыңар. Баарыбыз көрүп жатпайбызбы? Сураныч, рахмат. Элвира Жыргалбековна, мен бир дагы мыйзамды кайра кайрылып кое элекмин. Эгер андай болсо мага доказать бериңиз, азыр кайсы мыйзамды коюп атып турмун мен. Ошондой бир факты бар бекен, кайсы мыйзамды мен кайра келип коюп атып турмун. Урматтуу алып баруучулар, урматтуу өтөр, сиз таарынбаңыз. Мен кечирим сурайм эгер катуураак айтып койсом. Бирок сиз деле алкы жерде отуруп, мында эмоцияңызды берип эле айтып атпайсызбы? Каршы бергиле деп, мисалы сиз ошентип комментарий бергенге сиз деле укуктуу эмессиз, бирок айтып атпайсызбы? Вы же тоже пользуетесь этим. Какие-то вещи происходят, бирибизди чукубай отурайлычы. Просто бул керектүү мыйзам. Аярлуу катмарларга добуш берип коелу. Сураныч. Аялдарга жеткенде, ловозага жеткенде ушинтип алаксып калабыз да. Сураныч. Сураныч эми кайма ачпай эле коелу. Сураныч кайра коюп бериңиздерчи. Канча мыйзамды өткөрүп жатасыздар. Урматтуу лидер фракциялар. Эми отурасыздар го биякта. Кабинетте деле отурасыздар. Сураныч, колдоп бериңиздерчи. Кое албайм. Мыйзам жол бербейт. Түшүнөсүздарбы? Четке кагылган мыйзамга кантип мен кайра коюп бере алам? Качан коюп бердим эле? Эгер Нурлан Асанбекович макул болсо, коюп берсин. Мен макулмун. Депутаттар алаксып кетти деп канча жолу канча мыйзамды кошо койдук, кошумчалап койдук элек. Өткөн парламентте баары билишет да эми. Бул чек коюу боюнча, может сунуш берген боюнча, күн тартибинде ошолор боюнча кайра өтпөй калса, добуш албай калса кайра коюп бериңиздер деп 10 жолу коюп берем. 10 жолу. Процедурный маселе болсо мен сизге 10 жолу коюп берем. Бул мыйзам. Ошону канча жолу болсо, сиз баарын артка түйдүртүп, баарын карап чыгып, ана мага айтсаңызчы ошону. Канча жолу болсо. Ой, мен деле макул болот эле, мен деле коюп берейин деп атам. Мен кайсы мыйзамдын негизинде мага регламент алып келип көрсөтүп койгулачы, мен ошонун негизинде коюп берейин силерге. Төртүнчү микрофон. Салам алейкум. Урматтуу вице-спикер, сиз ушу мыйзамды сыйлаганыңыз абдан жакшы. Сизди абдан туура түшүнөбүз. Эми гана бардыгыбыз эле мыйзамдын ар бир тамгасын өтөрүн кыйшайбыз аткарган заман болсо. Биздин коллегалар жалпы жөнүнөн айтып атат. Сиз жөнүндө айткан жок. Бирок ошондой прецеденттер болгон, кайра койгон учурлар. Азыр мындай кылалы, мурдагы регламентте бар эле, азыр караганга үлгүрбөдүм, урматтуу вице-спикер. Кайра маселени кайтарып кароо боюнча добушка коюңуз. Кайра кайтарып кароо боюнча. Ошол мурдагы регламентте бар эле, азыркыны бир кечирип коюңуз, караганга үлгүрбөдүм. Эми азыркы регламентте жок болот атпайбы? Четке кагылган. Жокпу же барбы? Ушуну юрист чыгып айтып койсунчу. Анда чыгып айткыла. Азыр канча добуш болду? 37би? 37. Ошол жерден кимдер баскан жок? Мен алаксып калып турдум, баса албай калып, ар бириңер чыгып айткыла, канча ошондо 37 болсо, 6-10 кишиге айткыла, мен кайра коюп берели ошондой кылчу. Баарыңар ошол жерден айткыла, чыгып сүйлөгүлө, мен ошон үчүн кайра кайтарып келүү боюнча колго салсаңыз жакшы болот эле. Мен макулмун, мен регламент кайсы эмесин тапкылачы, ошол боюнча мен кайра коюп берейин. Макул, урматтуу юрист, мага келсеңиз, Бабур мырза. Урматтуу депутаттар, мен суранам, ар бириңиздер 10 киши чыгып микрофонго айтыңыздар. Бирден, ар бириңер. Жо, эми мен айла жок, мен кошо калып келип атпайсың. Байыдай болбойт, булчу, болбойт. Мен кантип кайра мисалы эми кыйнап атасыңар да жөн элечи. Эртеңки күнү ушул боюнча, ушул маселе боюнча бир иш козгоп бирдеме болсо, баарыңар жок болосуңар да, мен апарып ошол жерге салып бересиңер мисалы. Жо, мен жаныма келесиңер ушул жерге. Беш микрофон. Нурбек Омрович, биздин фракциянын айрым депутаттары
добуш бере албай калыптыр да, ошо кайра суранып атабыз баарыбыз. Кайра коюп берсеңиз. Рахмат. Бешинчи микрофон. Нурбек Өмүрбекович, өткөндө биз жанагы эсиңизде болсо керек, жанагы мүлктөр боюнча. Ошондо биздин дагы мына ата журт фракциясында 2-3 депутат чыгып бере албай калдык эле десек, коюп бербей койгон элеңиз го. Мен коюп берген. Ошондуктан эми мыйзамды аягына чейин сыйлайлы да. Урматтуу депутаттар, эми сураныч бир башында эми көңүл буруп отуруш керек эле. 6 ай чыдап туралычы, 6 айдан кийин кайра кирип колдоп берели баарыбызчы. Добуш берип атканда мында көңүл буруп коелу, сураныч, сиздерден сураныч менчи. Ошо байкаш керек да, байкап отуруш керек да. Сураныч сиздерден, урматтуу депутаттар, мени кыйнабагылачы, кийинки маселени карай береличи. Дастан Далабаев, чыкпаңыз. Мен бербейм, баяндама кыла бериңизби? Баяндама кыла бериңиз.